Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, көк бөрү сүйүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Жогорку лигадагы командалардын курамы менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн Чүй облусунун Сары-Өзөн командасынын курамын назарыңыздарга салабыз. Алгач 2021 жылдагы курамга көз жүгүртүп, кимдер командадан кеткенине токтолуп кетсек. Капитан Тыныч Албаев карьерасын былтыркы жылы жыйынтыктаган. 96 жылдан бери жогорку лигада бир дагы расмий турнирди өткөрбөй, үзгүлтүксүз катышып келаткан Тыныч Албаев деген улакчыбыз бар. Бүгүн бул 44 жашта, 44 жашка чейин жаштар менен тең тайлашып, жогорку лигада эмне деген ийгиликтерге жетти. Норус байрамынын жеңүүчүсү болду. Кубок президенти жеңди, көчмөндөр оюндарын жеңди. Эл аралык оюндарда жеңиштерге жетип келаткан улакчы. Ошол учурда дагы таза тарткан көрөсүз бар. Качан Тыныч бирөө менен талашып тартышканын, мушташканын же камчылашканын көрдүңөр эле. Бул бардык улакчылар үчүн үлгү. Алими Таштемир Жекшенов Сары-Өзөн командасынан Саякбай ата командасына өттү. Быйыл Ысык Көл облусунун клубу 1-лигада оюн алып барат. Жекшенов 2000 жылы Чүй облусунун Жайыл районунда туулган. Сары-Өзөнгө чейин Достук, Толкун командаларынын намысын талашып келген. 2021 жылкы курамдан төмөнкү оюнчулар 100% командада калды. Алар Кубаныч Султан уулу, Фархат Бешекеев, Рустам Тынариев жана Сейитбек Анарбек уулу. Алими башка оюнчулар кайсы командада ойнойт же болбосо карьерасын жыйынтыктадыбы? Маалымат азырынча жок. Келиңиздер эми команданын жаңы оюнчулары менен таанышалы. Акыркы жылдары Атбашы командасында Байтур менен оюн көрсөтүп келген Эржан Тургунбаев Сары-Өзөнгө өттү. Тургунбаев 1987 жылы Чүй облусунун Панфилов районунда туулган. Буга чейин Карабалта, Панфиловка, Сокулук, ГУВД, АЮ, МВД, Биримдик АЮ, Алыкул, Атбашы командаларында ойногон. Ысык ата командасынын капитаны Элдияр Шахтарбеков дагы Сары-Өзөнгө өттү. Шахтарбеков 1991 жылы Чүй облусунун Ысык ата районунда жарык дүйнөгө келген. Буга чейин Биримдик АЮ, Афият жана Ысык ата командаларында ойногон. Төш булактын оюнчусу Айдос Жокаев Сары-Өзөндө. Жаш улакчы 2002 жылы Чүй облусунун Чүй районунда туулган. Буга чейинки 2 сезондо Алатоо командасында өткөргөн Алы Назаров Сары-Өзөнгө өттү. Алы 1998 жылы Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Ваяно Антоновка айылында туулган. Төш булак, Сары-Өзөн Расвет жана Алатоо командаларында ойногон. 2018-2021 жылдар аралыгында 4 жыл достукта оюн өткөргөн Султан Русланов Сары-Өзөндүн катарын толуктады. Султанчик 1993 жылы Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Алексеевка айылында туулган. Буга чейин Кабылан, МВД, Карабалта жана Достук командаларында ойногон. Султандын буту толук айыкса, Норус турниринен көрүп калышыбыз мүмкүн. Белгилей кетсек, былтыр президенттин кубогунда бул жигит жаракатынан улам мелдешке катышкан эмес. Нурбек Юсупов кайрадан Сары-Өзөндө. Буга чейин Юсупов 2 жыл Достук командасынын курамында оюн алып барып келген. Коргоочу 1987 жылы Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу 3 эмчек айылында туулган. Көкбөрү карьерасында өлкөнүн алдыңкы командаларында жана улуттук курамда коргоочулук милдетти аткарган. Эмирлан Жеңишбеков Сары-Өзөн командасында буга чейинки 2 сезондо МК Достук командасында ойногон. Эмирлан 2000 жылы Чүй облусунун Аламүйдүн районуна караштуу Кызыл Бирлик айылында туулган. Көкжал, Сары-Өзөн Расвет жана Достук командаларында коргонуу бөлүгүндө оюн көрсөтүп келген. 2022 жылдын башында аталган спортчу бир нече ирет мелдештерде катышып, ошондой эле жер улактарда өзүн мыкты деңгээлде көрсөтүүдө. Мындан улам Эмирлан Жеңишбеков быйылкы сезондо Сары-Өзөндүн мотору болот деген ойлор айтылууда. Белек Мукаев дагы Сары-Өзөндө тажрыйбалуу коргоочу. Буга чейин 2 жыл жаш күч командасында оюн көрсөтүп келген. Ал эми аргымактарга келсек, БТР аттуу аргымак эми Сары-Өзөндө. Бул Көкжал командасында Нурдин Болотбеков жекеме-жекеде ойноткон БТР аттуу аргымак. Эми Кубантай менен БТРдин тандемин көрөт окшойбуз.
Жыйынтыгында 2022 жылдагы сезондо Сарыөзөндүн толук курамы төмөнкүдөй. Биринчи катар саны менен Нурбек Юсупов, экинчи Кубаныч Султануулу, үчүнчү Айдос Жокаев, төртүнчү Элдияр Шахтарбеков, бешинчи Фархат Бешекеев, алтынчы Алы Назаров, жетинчи Султан Русланов, сегизинчи Эмирлан Жеңишбеков, тогузунчу Эржан Тургунбаев, 10-чу Рустам Тыналиев, 11-чи Белек Мукаев жана 12-чи Сейитбек Анарбек уулу. Урматтуу көрөрмандар, Сарыөзөн быйыл чемпион болууга канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгү бар? Алдыда комментарийге жазыңыз. Жана быйыл Сарыөзөн командасынын лидери ким болот? Бул суроого дагы өз оюңуздарды жаза кетиңиздер.